шайлоо боюнча бийликчил партия деп, мен бийликчил партиямын дегенге мына баардыгыңарга кайрылам, журналисттерге дагы, эл журтка дагы. Так ошол партияга добуш бербей койгула. Ким бийликчил партиясымын деп менин атым сатып баратса, барып атса элге. Мына элге кайрылам, бербе добушту, башка партияларга бергиле мына. Бул жолу шайлоо таптаза өтүш керек. Болуп көрбөгөндөй таптаза өтүш керек. Мен ушуну талап кылып атам, мына кече билесиздер, бардык министрлер кабинетине, губернатор, айыл өкмөтү, акимдерге бардыгына тапшырма бердим. Алар барып мугалим, врачтарга чейин жеткизгиле дедим, чогулуштарды уюштуруп, жерлерде айткыла, жеткиргиле деп. Таза өтсүн шайлоо. Туура айтасыз, 3 жолу революция болсо, 3 тең келип шайлоодон чыкты. Эми кайра эле ошол катаны кайталай беребизби? Кичине адам болгондон кийин ойлонолу да биз деле. Дүйнө жүзүнө биз Кыргызстанда бир таза шайлоо болот экенин мындай биз деле далилдеп коелу да. Президенттик шайлоодо деле мен бардыгын айттым, мугалимдерге, врачтарга бирөөң аралашпагыла деп. Аралашкан жокпу же аралаштыбы? Тымызын иштеп атса силер айткыла, токтоткула силер ошону. Анан сатып алуу сатуу боюнча, мына урматтуу журналисттер, эл журт, сатып алуу сатууну дагы биз колубуздан келишинче мамлекеттик органдар токтотобуз. Мына МВД иштейт, ГКМБ, прокуратура иштейт. Мен айтып атам баарына тең кармагыла деп атам. Сатып атканын да карма, сатып алып атканын да карма, экөөнү тең жазалайлы деп. Садыр Нуркожоевич, азыр мен айтып бүтөйүн. Бирок 3,5 миллион шайлоочу бар. Анан 3,5 миллион шайлоочуну бир 1000 сотрудник, 2000 сотрудник көзөмөлдөй албайбыз да. А силер жалпы элсиңер да. Силер өзүңөр токтоткула да. Өзүңөр токтогула, сатканды токтоткула. И сатып алганды да колго чаап токтотпойсуңарбы? Жардам бергиле да силер дагы. Мамлекеттик органдарга жардам бергиле. Айткыла мына деп. Айыл өкмөт өзүнүн территориясында ким келип добуш сатып алат, ким барып сатат. Кайсы үй бүлө барып сатат экенин 5 колундай билет. Ошон үчүн айыл өкмөттөр, эл өзүңөр иштеп токтоткула сатып алганды. А калган адым ресурс иштетпегенин биз токтотолу. Мына маған бүгүн эртең менен докладной келди. Бир аким иштеп аткан экен бир кандидатка. Бир мандаттуу округтан чыккан кандидатка иштеп аткан экен. Эртең кызматтан алабыз аны. Эртең базар биринчи күнү. Биринчи күнү кызматтан алабыз мына. Ким иштесе бир кандидатка жол болсо, сразу кызматтан кетет.